Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Allah Taalaga maqtoolor, sүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Аллах Таала бардыгыбызга эки дүйнөнүн жакшылыгын насип эткен болсун. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem күндөрдүн бир күнүндө мындай деди: "Мен асбаха минкум al-yawma sa'iman." Бүгүн ким орозо кармады деп сахабаларына кайрылганда Абу Бакыр Сыддык мен деди. Пайгамбарыбыз кайра сахабаларына карап, бүгүн ким кандайдыр бир муктаж адамга жардам берди дегенде Абу Бакыр Сыддык мен деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem айтты: "Бүгүн ким бир ооруган адамды кабар алды, зиярат кылды" дегенде Абу Бакыр Сыддык айтты: "Мен" деди. Пайгамбарыбыз айтты сахабаларына кайрылып: "Бүгүн ким жаназага катышты, кандайдыр бир көзү өткөн кишинин жаназасына катышты" дегенде Абу Бакыр Сыддык мен деп жооп берди. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem айтты: "Кайсыл бир инсан ушул иштерди аткарган болсо, ал бейишке кирет" деди. Бейишке кирчү адам, бейишке кире турган адам гана ушул амалдарды кылат деп айтты. Бул хадисти Ибн Хиббан жеткирген. Эми бул жерде караңыздар, бейишке бизди албара турган, Абу Бакыр Сыддыкты бейишке жетелей турган, сахабалардын эң артыгы кылган, жана дагы бүтүндөй кыяматка чейин келе турган инсаниятка үлгү кылган сапаттардан бирөөсү эмне? Ал көп орозо кармайт эле, орозодон сырткары. Ал колунан келишинче кайрымдуулуктарды кылып турат эле, жана ооруган кишилерди зиярат кылып кабар алат эле, жана ошондой эле жаназаны тууганы же тууганы эмес, айырмасы жок, жаназага катышып турат эле. Демек, биз бул жерден ала турган сабагыбыз эмне? Ушул Абу Бакыр Сыддык жана башка сахабалар кылып бейишке жолдомо алган амалдарды биз дагы кыла турган болсок, жашоодо бизге дагы акыретте сооп болот, бейишке киришибизге өтө зор жакшылык болот. Эми бул жерде караңыздар, ооруган адамды зиярат кылуу, кабар алуу. Оору бул Аллах Тааладан келген бир сыноо болот. Аллах Таала ооруну берсе пендесине кээ бир себептерден берет. Биринчи себеби ал пендесинин күнөөсүнү кечирет. Экинчиси ошол ооруган адамдын даражасын көтөрөт да. Адам баласы намаз менен, орозо менен, амал менен жетпей аткан кээ бир даражаларга, кээ бир соопторго эмне кылат? Даражаларга ошол оору сыноо келет. Сыноо аркылуу анан кийин ал күнөөлөрүнөн кечирилип, анан кийин ошол даражага чыгып кетет дейт да. Демек, оорулууну зиярат кылуу жөнүндө дагы бир хадисте имам Муслимдин риваятында келет. Хадисте мындай баяндалат: Кыяматтын күнү болгон кезде Аллах Таала пендесиге кайрылып айтат: "О пендем, мен ооруп калдым. Эмнеге мени ооруп калганымда кабар алып келбедиң, зиярат кылып келбедиң" дейт. Пендеси айтат: "О Кудайым, сен бүтүндөй ааламдардын Роббисисиң. Сен ооруп калбайсың. Мен алсыз пендең кантип сени зиярат кылат элем" дегенде, "Баланча бир пендем ооруп калды. Сен ошону ооруганын угуп туруп кабар алып койбодуң" дейт. Эгерде сен кабар алып, колуңдан келишинче жылуу, жумшак сөзүңдү айтып, бир оорусунан айыгып кетишине бир аракет кылганыңда, кабар алып, бир жылуу сөзүңдү угузуп койгонуңда, ошол жерде сен мени зиярат кылгандай чоң сооп алмаксың деди. Кайра айтты Аллах Таала. Айтат: "О пендем, мен сенден тамак сурадым, сен мага тамак бербедиң" деп айтат. Пендеси айтат: "О Аллах, сен тамакка, ичкенге, жегенге муктаж зат эмессиң. Кантип мен сага тамак берем" дегенде, "Баланча бир пендем муктаж болуп калып, сенден бир кайрымдуулук колуңду сунуп коюңду суранды эле, сен ошону кылбай койдуң. Эгерде ошого кичине бир жардамдашып койгонуңда, менин ыраазычылыгыма жетип калмаксың" дейт экен. Жана: "О пендем, мен сенден суу сурадым. Сен мага суу бербей койдуң" дегенде, "О Аллах Таала, сен ичкенге муктаж эмессиң. Ичкен, жеген нерселер бунун бардыгы махлукка гана таандык. А сен болсо ааламдардын Роббисисиң. Кантип мен сага суу берем" дегенде, "Баланча пендем чаңкап жатканда суу сурады эле, сен бербей кылчайып карап өтүп кеттиң. Эгерде ошол жерде суу бергениңде, ошол жерде мени тапмаксың" дейт экен да. Ошондуктан бул хадистен биз жыйынтыктап ала турган нерсебиз: сиз кандайдыр бирөө бир жардам колуну, мындай бир жардамга муктаж болуп турганда жөн эле өтүп кетпеңиз. Ал жерде
Siz үчүн ал арзыбаган bir амал болушу мүмкүн, бирок ал адамды кыйынчылыгынан чыгарып коюу менен сиз деген жараткандын ыраазычылыгын таап атасыз. Аны менен биргеликте bir адам ооруп калса, ооруп калган турбайбы деп эле койбоңуз. Мүмкүн болсо атайын убакыт бөлүп барып зыярат кылыңыз. Кабар алыңыз, колуңуздан келишинче ошого тыйын тыпыр бересизби, же bir тамак жасап барасызбы, bir акыбал сураңыз. Ошону кылууда Аллахтын ыраазычылыгын эңсеп барыңыз. Аллахтын ыраазычылыгына жеткире турган улуу амалдардан. Ошон үчүн момун кишинин, ыймандуу кишинин ыйманынын негизги ыймандуу кишинин аткарышы керек болгон важип амалдардан бирөөсү ооруп калган адамды эмне кылыш керек? Кабар алып зыярат кылыш керек болот. Демек, мына ушул жогорудагы айтылган маселелердин бардыгы бизди Аллахтын ыраазычылыгына жеткире турган, ушул дүйнөдө туруп Аллахтын ыраазычылыгын таба турган өтө улуу амалдар экен. Ушуларды көз жазында калтырып койбостон бардыгыбыз амал кылалык. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.